Торт фисташковый жасайбыз, өзгөчө даамдуу болот. Сөзсүз жасап жеп көрүңүздөр. Бизге тараза керек болот. Таразага баардыгын тартып дайындап алабыз. Андан кийин жумуртканы деген таза кургак идишке салып алабыз. Сахар, эленген un, какао, кукурузный крахмал, ванилин, разрыхлитель, фисташковый мука керек болот. Муну кондитерский магазиндерден алабыз. 100-150 грамм жетет бизге. Анан краска керек болот. Ушундай суюк краска, гелевый, жидкий, жашыл цветтеги. Жумурткабызды миксерлеп алабыз, пузырьки пайда болгучакты. Андан кийин сахарды 3-4 бөлүккө бөлүп, катуу ылдамдыкта миксерлейбиз. Ага чейин биз деген унду даярдап алабыз. Унга кукурузный крахмал, разрыхлитель, ванилин, фисташковый мука, какаоду кошуп бир масса кылып аралаштырып алабыз. Какаоду сөзсүз ээлеп кошобуз, кыздар. Момундай комочиктер калып калат. Эгерде бисквитке кошулуп кетсе, булар деген майдаланбайт да, ушундай целый бойдон чыгып калат. Ошондуктан сөзсүз ээлеп колдонобуз. Бир масса кылып аралаштырабыз. Биздин суюк масса даяр болоюн деп калды. Көрдүңүздөрбү? Ушундай коюу болуш керек. Пышный. Ошондо биздин бисквит жакшы көтөрүлөт, воздушный болот. Бул жака 2,5 кашык, чоң кашык красканы кошуп алабыз. Жакшылап бир өң чыккычакты аралаштырабыз. Бат-бат кыймылдаңыздар. Биздин воздушный масса отуруп калбаш керек. Ошондуктан баттан кыймылдайбыз. Бир цвет болгондон кийин унду 3 бөлүккө бөлүп кошобуз. Ылдыйдан өйдө кылып аралаштырабыз. Мага винчик менен удобный. Батта болот. Ылдыйдан өйдө кылып аралаштырабыз. Бир масса болгучакты. Ушул маалда духовкабызды күйгүзүп коебуз. Бисквит ар кимдин духовкасында ар кандай градуста бышат. Өзүңүздөрдүн духовкаңыздардын тилин таап аласыздар. Момундай темир форма керек болот, квадрат. Лист менен тең кылып чоюп алабыз дагы. Бисквитибизди куябыз. Астындагы бул многоразовый пергаментный бумага. Кыздар базарларда сатат, жууп эле колдоно бересиздер. Бисквитибизди тегиз кылып түздөп алабыз, ровный бышыш үчүн. Эми көрдүңүздөрбү, биздин бисквит көтөрүлүп, сонун болуп бышты. Эми муну жыгач таякча менен текшерип алабыз. Кургак чыгыш керек. Биздин бисквит бышты. Эми деген муздагандан кийин формадан чечип алабыз. Биз крем жасайбыз азыр. Бизге тараза керек болот. Тараза баардыгын тартып алабыз. Сливочный масло, аппак пышный масса болгучакты миксерлейбиз. Эң жакшысын колдонуңуздар. Мого мен колдонгон таластын сливочный маслосы болчу, бирок деген бир аз капризныйраак экен. Мага беловодскийдики жагат, ошо менен сонун болот да. Бул болсо бир аз ныгыраак болгондой болду да. Тиги воздушный болуп, сонун жеңил эметет да. Эми творожный сырыбызды кошуп дагы миксерлейбиз. Кичине бир масса болгучакта. Андан кийин сливки, сахарный пудра кошуп, сонун крем жасап алабыз. Аябай даамдуу болот. Сахар болбойт, сөзсүз сахарный пудра колдонобуз, кыздар. Бул жака сливки кошулду, видеого тартылбай калыптыр. Эми муздаган бисквиттин үстү томпойгон жагын кезип алып коебуз. Биз муну деген анан коздогондо колдонобуз. Витринный тортторго өтө деле декордун кереги жок. Өзүнөн арткан эле бисквиттер менен коздоп коебуз. Бул бисквитти 2 бөлүп алабыз. Витринный тортторго баардыгына пропитка кетет. Любой пропитка кылсаңар болот. Яблочный, кофейный, мына биз биякта кофейный кылдык. Сүт менен кылсаңар болот. Сууга сахар кошуп деле кылсаңыздар болот. Айырмасы жок. 500 грамм кетет. 500 миллиграмм. Крем жарымынан көбүн ортосуна сүкөйбүз. Тегиз кылып сүкөңүздөр. Биздин торт ровный чыгыш үчүн. Мунун экинчи бетиндеги пропитка кылабыз. Бул кофейный сироп. Андан кийин үстүн крем менен сүкөп, тегиз кылып тортубузду түздөп алабыз. Капталынан бери жабабыз. Не дегенде жанагы арткан бисквитти чаптайбыз. Ошондо бат жакшы чапталат. Главный
тегиздеп жатканда тортубуз ровный чыгыш керек. Эми ушинтип майдалаганда блендерге салып же чоперге салып мап-майда кылып аласыздар. Ушинтип жашнакай кылып кооздоп чыгабыз. Ушул эле майдаланган менен үстүнө деген мен деген эме кылам. Квадрат форма чыгарам да. Сиздер болсо өзүңүздөр каалагандай кылып кооздоп аласыздар. Өзүңүздөргө кандай жакса. Клубника менен деле кооздосоңор болот. Кремден көбүрөөк эме жасап үстүн крем менен кооздосоңор болот. Айтор өзүңөр каалагандай кылып кооздойсуңар. Могу сыртын тазалаганда шпатель менен жакшылап эмелерди, майдаланган бисквиттерди чаптайбыз, дагы лишнийлерин чыгарып алабыз. Аябай бат, таза болот, аккуратный болуп көрүнөт. Көрдүңүздөрбү? Сонун торт болду.